Бейиш нуру. Ыйык Курандын Фатх сүрөсүнүн акыркы аятынын баш жагында улуу 4 халифага ишарат кылат. Мухаммад Аллахтын элчиси. Аны менен бирге сахаба болгон кишилер капырларга катуу өктөм, бири-бирине боорукер. Сен аларды руку жана сажда кылган абалында Аллахтан пазилет жана ыраазчылык сурап жаткандарын көрөсүң. Бул жерде бири-бирине боорукер деп Аллах Осмон разияллаху анхунун сыпатын айтууда. Ооба, ушунчалык боорукер түгүл, өзүнүн жанында берүүгө даяр. Биз үчүн жылдыз сыяктуу караңгылыкта жол көрсөткөн ар бир сахаба кайсы бир сыпаты менен ааламга даң салат. Бирөө кылычы менен, бирөө байлыгы менен, бирөө адеп ахлагы менен, бирөө сулуулугу менен дегендей. Hazreti Осмондо баарысы бар эле. Бирок Осмон разияллаху анху эң көп уяттуулугу, жумшактыгы, мээримдүүлүгү, сылыктыгы менен тилдерде дастан болот. Уяттуулук ыймандан, дейт Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Андай болсо, Hazreti Осмон уяттуулугу менен ыймандан жасалган бир жакут болчу. Бүгүн биз ушул уятсыз адеби кеткен, намыстар тепселенген бул дүйнөгө Осмон разияллаху анхунун дүйнөсүнөн уят, адеп, намыстуулук ташыганга аракет кылабыз. Сиздерди 1400 жыл мурунку Мекке жана Мадинага саякатка алып кетебиз. Даяр болсоңуздар уштуганда. 656 жыл июль айы, же хижри 35 жыл ыйык Зүлхиджа айынын 9-у. Мадина шаары. Белгилүү болгондой, шаар айрыкча бул айларда өзгөчө ысык болот. Анткени ал жерде 2 күн бар. Бири жер бетине жарыгын жана жылуулугун жайган кадимки күн болсо, экинчиси ааламга эмес, адамдардын ички жан дүйнөсүнө, өтмүшүнө, келечегине, акыретине жарыгын жана жылуулугун чачкан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Өзү кетсе да куттуу денеси жатат ал шаарда. Бирок бул күндөрдө шаар ичи адаттагыдан башкача ысык. Себеби ал күндөрдө Хабибуллахтын шаарын денени куйкалап, жүрөктү үшүткөн бир жалын каптап турган. Ал от чагымчылдык оту болчу. 1500дөн ашуун адамдан түзүлгөн Мысырдан келген топ чатырларын тегип, 83 жашка таяп ичер суусу аз калган халифа Осмондун үйүн 31 күндөн бери курчап жатышкан. Халифа колу буту байланган немедей мамлекеттик жумуштарын жасоодон тыйылып, күн сайын мечитке барып намаз окуп, Куран окуудан башка иш кыла албайт. Бирок халифанын канына суусаган залым эл кечеден бери мечитке барчу жол менен сууга кетчү жолду да жаап салышты. 30 күндөн бери курчоодон азап тартып жаткан карыя аябай кыйналган эле. Даратка эмес ичерге суусу калбаган Hazreti Осмон зайып экөө таямум менен намаз окуп, таямум алып Куран окуп калган эле. Суусуз калганын уккан Умму Хабиба энебиз баканга суу толтуруп төсүнө артып халифанын үйүнө көздөй жөнөйт. Түркү эл сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, момундардын энеси экендигине карабай, Умму Хабиба энебиздин төсүн үркүтүп, суусун төгүп артка кайтарды. Бул окуяны укканда Hazreti Алинин ачуусу келип, сууну бир идишке толтурду да баш көтөргөн элди аралап, Hazreti Осмонго жеткирди. Hazreti Алиге тийише албады. Балким алдары жетпеди. Али Осмонго бир тараптан суу алып келип, бир тараптан да халифа менен кеңешип алганга мүмкүнчүлүгү болду. Бул баш көтөргөндөрдү кылыч менен шаардан сүрүп чыгаруу үчүн халифадан уруксат сурады. Бул сунушка Hazreti Осмон: "Мен Хабибуллахтын шаарында кан төгүүгө уруксат бере албайм", деди. Ооба, халифа бир ишарат берсе, бүткүл ислам ордосу анын буйругу астында болмок. Ааламга ибрат үчүн бир уч баш көтөрүүчүнү тамырынан кесип, тып-тыйпыл кылып жок кылмак. Бирок Осмон өзү үчүн үммөттүн канынын төгүлүшүн эч каалабады. Анда азыр ажылык учур эмеспи? Ихрамды кийип ажыга аттаныңыз, же сизди бул жерден башка жака, Шамга алып чыгып кетели. Окуялар тынчыганга чейин ал жакта боло туруңуз. Бул эки жолдун бирин тандаңыз, деди Али халифага кайрылып. Бул сунушка Hazreti Осмон: "Ихрам кийип ажыга аттансам, булар артка кайтат деп ойлойсуңбу? Мадинада жаткан Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын сыйлабаган бул адамдар ихрамды урматтамак беле. Шамга кетүү үчүн сунушу боюнча болсо, мен эч качан Аллах элчисинин шаарын таштап башка жака кете албайм. Башымды ала турган болушса да, Мадинада калып, Расулуллахтын жанында өлөм", деп айтты. Аны айтса да, муну айтса да, халифа көнбөдү. Hazreti Ali'nin kurçoğu baştalgandan beri birinci yolu geliş emес болчу.
аттуу баштуу сахабалар менен да жалгыз да бир канча ирет келип көрдү. Бирок эч кимисинде халифа Осмон разияллаху анхуну кан төгүүгө да башкага да көндүрө албады. Бүгүндө Азирети Али сүйлөшүүдөн бир майнап чыгара албай артка кайтты. Азирети Осмон терең ойлорго чөктү. Ойлору тээ алыстарга, түрмөктөлүп мезгилдин бүктөмүндө калган исламияттын алгачкы күндөрүнө, сүйүктүү пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам Али тирүү болгон учурларга чуркады. Балким ал кездерде Осмонду Хабибуллахка болгон сагынычы жетеледи. Жаш болчанда Осмон жаңы гана 34кө чыккан. Атасынын жалгыз мураскери болгондуктан Меккенин эң бай адамдарынын катарында эсептелчү. 3 миллион дирхам атасынан мурас катары калган. Андыктан Азирет Осмон дегенде диндин артынан, халифалыктын артынан дүйнө жыйган адам катары эмес, динге киргенден кийин жалаң гана Аллах жолунда берген адам катары элестетели. Себеби Осмон мусулман болгонго чейин Мекке базары ансыз ачылбаган сыйлуу соодагер болсо, мусулман болгондон кийин эл тарабынан да, өз туугандары тарабынан да жээрилип кысымга алынган адамга айланган эле. Ал кезде момундардын халифасы 36-37 жаштар чамасында эле. Ушул жашка таяп калса да негедир бир да жолу үйлөнө элек болчу. Балким ааламдын Раббиси болгон Аллах өзү убадалагандай Азирет Осмонго эң тазасын камдап тургандыктанбы, ким билсин. Айтор келишимдүү жигит 36-сында да көпчүлүктү суктандырган бойдок жигит бойдон өз жашоосун өткөрүп жаткан. Осмондун намыскөйлүгүнүн урматына Аллахтын жазган тагдыры ага аялдардын эң кымбатын даярдап койгон эле. Анткени ыйык Куранда Алла таза эркектерге таза аялдар, намыссыз эркектерге намыссыз аялдар деп айтпады беле. Намыстуулук, адептүүлүк, уяттуулук Азирет Осмондун камырында, тамырында бар. Улуу халифа караңгылык доорунда да жарык бир жашоонун ээси катары жашаган. Байлыгы бар, ак сөөктүгү бар, үммөттүн Юсуфу аталган сулуулугу бар, айланасында да толтура Зулайка сыңдуулар бар. Бирок ошондой болсо да бузулукка барбаган намыскөй бир Осмон деген жигит бар. Намысын, абийирин сактоо деселе аялдарга таандык бир иштей сезебиз. Эмесе Аллах Нур сүрөсүнүн 30-аятында бул маселе боюнча эркектерге мындай дейт. Момундарга айткын, ар кайсы аялдарга карай берүүдөн көздөрүн алыс кылышсын. Жана уяттуу жерлерин аягы суюктук кылуудан сакташсын. Андан кийин эле ошол сүрөнүн 31-аятында момун аялдарга айт, ар кайсы эркектерге кароодон көздөрүн оолак кылсын. Жана уяттуу жерлерин аягы суюктук кылуудан сакташсын деп аялдарга кайрылып жатат. Бул маселеде биринчи эркектерге кайрылуусу да бекеринен эмес. Демек ушундай экен. Кунаажын көзүн сүзбөсө деп эле өгүздөй болуп, көзүн кыскан жакка эле бастырып баруунун кереги жок. Намыскөйлүүлүктү, такыбалыкты, уяттуулукту Азирети Осмондон үйрөнөлү. Эгер таза аялга үйлөнгүңүз келсе албетте. Үммөттүн Юсуфу болгон Осмон разияллаху анху үйлөнөрдөн мурун Абул-Ахабтын каргыштаган Масад сүрөсүнүн аяттары жаңы гана түшкөн болчу. Бул наалатка ачууланган Абул-Ахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки кызына кудалаган эки уулун мажбурлап, бул некеден баш тарттырат. Ананчы Абул-Ахабтай бир адамдын өзүнө окшогон эки уулу каякта, Расулуллахтын кыздары каякта. Аллах бул некеге ыраазы эмес болчу жана Абул-Ахаб аркылуу да бул шерттешүүнү буздурду. Ошентсе да бул окуя Аллахтын элчисин кайгыга салды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кубантууну ойлогон Азирети Осмон Расулуллахтын кыздарынын бирөөсүн сурасам, мага берет бекен же бербейт бекен деп тартынып, сүрдөп, толкунга баткан ошол күндөрүн эсине салды. Азыр халифа курчоодо жатып. Баш көтөргөн башкесер, эл бир айдан ашса да дагы деле халифанын үйүнүн айланасынан кетпей көшөрүп жүрүшөт. Андыктан эч жака чыга албай, үйүндө камалып отурган халифанын өткөнүн эстеп, жашоосунан жыйынтык чыгарганга, Куран окуп, Аллах менен сырдашканга мол убактысы болгон. Сыртта чагымчылдык жалынын ураандары кыйкырылып жатты. Азирет Осмондун ойлору болсо, адамзат жашоосунун эң бактылуу жылдарына, адамды толкундаткан эң жагымдуу учурларда жүргөн. Бүткөн боюн сүр каптап, Аллахтын элчисинин жанына пайгамбар кызынын колун сурап келди Азирет Осмон. Ошондо Расулуллахтын кубанганын айтпа. Анткени сүйүктүү кызы Рукияны үммөттүн эң уяттуу адамына узатып жаткан. Пайгамбардын кызы Абул-Ахабка эмес, Меккенин эң абройлуу соодагери Осмонго турмушка чыгып жаткан.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din kızına üylönüp жаткан эми алардын уулу эмес, кайниси эле. Абу Лахабтын аялы Умму Jamil Hazreti Osmondун тайэжеси болчу. Тагдырдын бир белеги болуп, Абу Лахабтын уулуна эмес, Осмондой жигитке турмушка чыгып жаткан Рукия энебиз дагы да көбүрөөк бактылуу эле, же Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бактылуу эле, же Осмон разияллаху анху бактылуу эле айтыш кыйын. Бирок бул бакыт өзүнүн артынан толтура кыйынчылыктарды ала келди. Ар тараптан кысымдардын, басымдардын натыйжасында Мекке шаарын таштап, пайгамбарлыктын 5-жылында Хабашистанга көчүүгө мажбур болушту. Көчкө аялы Рукия менен кошулган Hazreti Осмонду Расулуллах кубаттап, дин үчүн Лут пайгамбардан кийин үй бүлөсү менен көчкөн алгачкы үй бүлө Осмондун үй бүлөсү деп айтты. Ошентип, туулган жерге болгон кусалыкты жонуна артынып, алыска сапар алып көчүп кетишти. Ошол күндөн тартып мусулмандардын баарысы чогуу Мадинага көчкөнгө чейин Hazreti Осмон аялы Рукия энебиз менен бирге Хабашистанда жашап калышты. Акыйкатында сүйүктүү пайгамбарын, сүйүктүү шаарын таштап кетүү кыйын болчу. Алла аларга бул амалдарына сыйлык кылып, Абдуллах аттуу уул берди. Мусапыр өлкөсүндө өздөрүн ушул уул менен алаксытып, ушул баланын кылыктарын эрмек кылышаар эле. Азыр Hazreti Осмон ошол күндөрдү кыйынчылыктарды, капырлардын мусулмандарга көргөзгөн түрдүү азаптарын эстеп, азыркы кыйынчылыкка караганда алда канча жеңил жана таттуу болгонуна ынанды. Ал кездеги кыйынчылык Аллахтын жалгыздыгы атына тавхид мүдөөсүн жайуу максат үчүн болсо, бүгүнкүсү бийлик, байлык, салтанат каалоосунан чыккан чагымчылдык атына болчу. Ал кездеги кыйынчылыктар ыйманыңды курчутуп күчөнтсө, бул саясий фитналар тескерисинче мокотуп алсыратчу. Мына ошого күйүп жатты Hazreti Осмон. Бул азаптуу учурду момундар халифасы көп ойлогусу келбеди. Жанын ачышкан түйшүктүү ойлоруна дарман издеп Куран окуганы отурду. Көпкө дейре Куран окуду. Чарчап уйку тартканга чейин. Курандын жанында халифа Осмон уйкусуз фитна оту каптаган шаардын ортосунда мемиреп уйкуга кетти. Хижри 35-жыл, Зүлхижжа айынын 15-и. Баш көтөрүүчүлөрдүн Осмондун үйүн курчаганына мына бүгүн 36 күн болду. Халифа уруксат берсе, сахабалар бул адамдарды кызыл жаян кылып, же өлүгүн же тирүүсүн калтырбай шаардан сүрүп чыгармак. Бирок дагы деле халифа тараптан мындай буйрук болгон жок. Тескерисинче кан төкпөгүлө, бул элге кол көтөрбөгүлө деген буйрук бар эле. Күнөөгө жана зулумдукка буйрубаган халифага баш ийүү да важип. Муну сахабалар жакшы билишет. Андыктан күч колдонуш албайт болчу. Же буларга сөз айтсаң, сөз түшүнүшсө. Иса пайгамбар бир өлгөн адамды тирилтүүдөн да кыйын нерсе сөз түшүнбөгөнгө сөз түшүндүрүү деп айткан экен өз учурунда. Зээндери кейип, бирок колу буту байлангандай эч нерсе кыла албай олтурган Мадинадагы сахабалар бүгүн Иса алейхиссаламдын ошол сөзүн кудум эле бүткүл денелери менен, көздөрү менен угуп жашап жатышты. Кой айга келип, ийге келген эч кимиси жок. Үйдүн айланасын болсо чычкан өткүз кылып пурчап алышты. Же бир адам кирет, же бир тамчы суу. Hazreti Осмон жубай экөө Али разияллаху анху алып келген суунун эң аягын мына бүгүн ичип бүтүрүштү. Шаардын ысыгы дагы деле куйкалайт. Кичинекей терезеден сыртка Мадина шаарына көз чаптырып, бул шаарга көчүп келген алгачкы күндөрүн эстеди. Анда шаар башкача болчу. Аты, каада салттары, башкаруу системасы деги койчу баары башкача болчу. Аллахтын насип кылган нуруна бөлөнгөн шаар Ясриптен Мадинага айланды. Ал күндөрдө Мадинанын 4 маанилүү базары боло турган. Ал учурда да жөөттөр шаарда мусулмандардан аз болгонуна карабай, саясий жактан да, соода сатык жактан да башкаруу тизгини алардын колунда болчу. Бану Надыр уулдары Мадинанын дыйканчылык жагын башкарышат. Курма бактары, курма базарлары алардын колунда. Баны Кайнукада алтын, күмүш, акча күрөканалары алардын башкаруусунда. Адамдарга чоң пайыздык өлчөмдө насыя беришет. Бир жолу алардан карыз алган адам өмүр бою алардын карызкор туткуну болуп калмак. Бану Курайза уруусу да теричилик менен алектенет. Бир сөз менен айтканда, жогоруда айтылган 4 базар толугу менен жөөттөрдүн кол астында эле. Базардын шарттарын өздөрүнүн каалоосуна карап тескейт болчу. Эң жакшы дүкөндөр жөөттөрдө, соода жакшы жүрбөгөн дүкөндөр мусулмандарга чоң өлчөмдөгү суммага ижарага берилет. Ал дагы жетпей базар салыгы алышат. Саткан канча сатса да уткан дагы деле жөөттөр болчу. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бул маселе боюнча Осмон, Абдурахман бин Ауф, Талха бин Убайдуллах,
Зубайр бин Ауам баштаган топту милдеттендирип, базарларды иликтетет. Изилдөөлөрдүн натыйжасына келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз соодабызды жөөттөрдүн базарында кыла турган болсок, алардын басымынан кутула албайбыз деп, мусулмандардын базарын ачууну буйрук кылат. Анан бош бир жер табышып, чоң бир чатыр тегип, мусулмандар соода сатыгын ошол жерден кыла башташат. Арадан бир ай өтүп өтпөй, жөөттөрдүн лидерлеринен бири болгон Кааб ибн Ашраф адамдары менен түндөсү чатырды өрттөп салат. Эртеси бул абалга күбө болгон сахабалар ачуулуу бир маанайда күйгөн чатырдын жанында турушканда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ал жерге жүзүндө жылмаюу менен жетип барат. Ошондо ааламдын төрөсү саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтты: "Кылган ишибиз жөөттөрдү ачууланткан болсо, демек биз туура иш кылганбыз. Андай болсо бир жер сатып алып, ал жерди мусулмандардын базары кылабыз" дейт. Жер сатып алгандан кийин жалпы мусулмандарга арнап, бул жер кыяматка чейин мусулмандардын базары деп атайт. Жана базардын бир канча иштөө жоболорун кабыл алышат. Эң башта базардын бир ээси болбойт дешти. Ким эрте келсе ошол дүкөн ээси деген эреже киргизишти. Салык, ижара акы деген төлөмдөргө бул жерде тыюу салынды. Дагы ушул сыяктуу бир канча эрежелер менен сахабалар соода иштерин башташты. Сооданын арты менен Осмон дагы эле баягыдай Мадинада да кол менен көрсөтүлө тургандай алдыңкы соодагерге айланды. Акылдуу соодагер болчу Осмон. Дүйнө эле эмес, акырет базарынан да эң бай соодагерлеринен эле. Алдына келген ар бир мүмкүнчүлүктү акыреттик амалга айландырбастан өткөрбөгөн, аткарган ар бир ишин Аллахтын ыраазычылыгын көздөбөй туруп кылбаган бир киши болчу. Бир сооп аңчысы сымал ар дайым сооптуу иштин артында. Колундагы материалдык байлыгы менен исламиятка көптөгөн кызмат кылганына карабай, Аллахтын ыраазычылыгы деген түшүнүк "Мен ушул жагын кылып жатам, калганыңар бул жагын кылгыла" деп айттырбайт болчу. Дагы барбы деген адамдык тойбос сезим. Азирети Осмондо ар дайым салих амалдарды издеттирүү үчүн бар. Бул жолдо малы керек болсо малын, жаны керек болсо жанын аябайт. Худайбия келишими түзүлөрдөн мурун өлүмдү көзгө алып кепенин башына ороп, элчилик милдети менен Мекке шаарына кирип барат. Туулган жерди көрөбүз, Каабаны зыярат кылабыз деп жанып турган аруу үмүттөрүнө суу себилген башка сахабалар өкүл катары Осмонду жалгыз жөнөтүп коюп, өздөрү шаардын сыртында калышат. Эми бизден мурда кирип Каабаны көрөт, кандай гана бактылуу инсан деп бир тараптан Осмонго суктанышат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ошондо сахабаларына: "Эгер Осмон мен тааныган Осмон болсо, биз Каабаны көрбөстөн мурун Осмон Каабаны көрбөйт" деп айтты. Ошондой да болду. Меккеликтер жана Умайя уулдары эски таарынычтарын унутушуп, Осмонду жакшы тосуп алышты. Ананчы арадан 13 жыл өтпөдүбү? Азирет Осмон биринчи Хабашистан көчү менен кошо көчүп кеткенден бери Меккеге эми келди. Осмон туулган жерин сагынды, баарынан да Каабаны сагынды. Туугандары да Осмонду сагынды. Таарыныч кектер унутулду. Ысыкка күйүп келген Осмонду туугандары кучак жайып, суусадыго дешип, муздак суу менен тосуп алышты. Үйүндө курчоодо камалып жаткан Осмон өзгөчө ошол икрам кылынган муздак сууну эстеп, "Эх" деп жылмайып алды. "Демек чаңкаптырмын" деди улуу халифа. Деди да ошол күндөрдүн кучагына оюн таштады. "Бар" дешти Осмонго туугандары. "Каабаны көрбөгөнүңө да көп болду. Сагынгандырсың?" "Жок" деди Осмон. "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар Каабаны көрбөстөн туруп мен аны көрбөйм" деди. Айтканындай эле Кааба жака кылчайып да карабады. Расулуллахка болгон урматынан Каабанын жанынан өтүп баратканда да жүзүн буруп, көзүн жумуп өттү адеп ээси болгон Осмон. Эмесе канчалык сагынган болчу Каабаны. Ал ортодо шаардын сыртында калган сахабаларга Осмон өлтүрүлдү деген суук кабар жетип келди. Кабар келиши менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт баарысын Самура дарагынын астына чогултуп ант бердирет. Баарысы бият кылып, кол бергенден кийин Аламдын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам оң колун көтөрүп, "Бул менин колум." Сол колун көрсөтүп, "Бул да Осмондун колу. Өз колум менен мен Осмондун ордуна да бият кыламын" деди. Ошондо да сахабалар Осмонго дагы бир ирет суктанышты. "Кане эле, өлтүрүлгөн мен болсом да, Осмондун атынан жасалган ушул улуу иш менин атымдан болсо" деген кыял жүрөктөрдө согуп турду. Үстүндө болгону бирден ихрамы жана бирден кылычы гана болгон 1400 сахаба. Осмондун канынын өчүн алуу үчүн бир муштум болуп жихадка даяр турушту. Бир ант үстүндө биригип, бир муштум болуп түйүлүп турган сахабаларды айтылган бул кабар жалгандан куралган бир ушак экендиги билингенде ошондо гана жазылышты.
Бир убактар бул үммөттүн каймактары Осмонду куттуу каны үчүн өз канын төгүүгө даяр турса, бүгүн бул үммөт бөтөлкөдөгү ачыган айрандай Осмондун канын төгүү үчүн быкшып капкагын жарып, атырылганы халифанын эшигинде даяр турат. Эшиги ачылса да атып киришсе. Бирок буга уруксат бербей халифаны коргоо үчүн Азирети Али, Азирети Талха, Азирети Зубайр өз уулдарын Осмондун эшигине күзөткө жөнөткөн. Азирети Осмон болсо же Куран окуйт, же убагы киргенде жай намазын жайып, намазын окуп, дуасын кылат. Же болуп жаткандын баарын унутуу үчүн бактылуулук жылдарын эстеп отурат. Наар тартпаганына бүгүн 2 күн болду. Үйдүн ашкана бөлүгүндө бир иштер менен өзүн алаксытып жаткан аялы Наилага карап, адатынча үйдө жеп ичкени эмне барлыгын сурайт. Эч нерсе жоктугун укканда Аллахка шүгүр. Демек, бүгүн да орозо кармоо ибадаты бизге насип болуптур, дейт. Курчоо башталгандан бери жанында ушул аялы Наила эле бар. Башкасын киргизишпейт. Наила Азирети Османдын 8-чи бүлөөсү. Эң башта да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Рукия энебиз менен баш кошкон. Кийин хижраттын 2-чи жылында Бадыр согушу учурунда Азирети Рукия катуу ооруп, Расулуллахтын буйругу менен Азирети Осмон зайыбын карап Мадинада калат. Сахабалар Бадырдан жеңиштин шаңы менен кайтышканда Осмондун үйүндө өлүм азасы күтүлүп жаткан. Азирети Рукияны жоготуп сыздап отурган Осмонду Аллахтын элчиси көңүлүн жубатып, кайрат айта баштаганда Осмон «Мени байлап турган жептин үзүлгөнүнө кабыргам кайышып турат» деп жооп берди. Муну уккан Расулуллах кичүү кызы Умму Гүлсүмдү кызы Рукиянын өлүмүнөн 1 жылдан кийин хижраттын 3-чү жылында Азирети Осмонго никелеп берет. Экинчи кызы Фатима энебизди да 1 жыл мурун Азирети Алиге никелеп берген. Ошондогу куттуу үйлөнүү той. Алинин үйлөнөрдөн мурун акчасы жоктугунан аскердик соотун саткан окуяны эстеп, халифа Осмон ууртунан жылмайып алды. Базарда Аллахтын арстаны Алинин өз соотун сатып жатканын укканда, Азирети Осмон күйпөлөктөп Алиге жетип барган. Осмондун Алиге тоюңа акчаны мен берейин деген сунушуна Али макул болбой, тартышып отурушуп, акыры аягында Осмондун 500 дирхамга сооту сатып алуусу менен маселе жыйынтыкталган. Улуу инсандардын тою жупун өттү. Тойдун эртеси Азирети Осмон соотту көтөрүп алып, Азирети Алиге жөнөдү. Эшигинин алдында Осмонду соотту кармап турганын көргөн Али ыңгайсыз боло түштү. Соотту кайтарып келгенин ойлоп, уялгандай жүз менен ага «Мен сооттун акчасын иштетип ийдим», деди. Азирети Осмон «Сенден ким акча сурап атат? Ала кой муну. Бул да менин тоюңарга арнаган белегим» деп Азирети Алинин соотун өз колуна карматты. Азирети Алинин ошондогу уялыңкы жүзүн эстесе, азырга чейин халифанын жүзүндө жылмаюу пайда болот. Ошентип, Азирети Осмон менен Али акыреттик бир тууган эле эмес, акыреттик бажалардан да болуп калышат. Бирок бул бажалык да көпкө узабады. Осмондун үйүндагы өлүм азасы күтүп жаткан. 6 жылдык үй бүлөлүк жашоодон кийин хижраттын 9-чу жылында Азирети Умму Гүлсүм да Осмонду бул дүйнөдө калтырып көз жумат. Өзү айткандай 2 жолу пайгамбар үй бүлөсү менен Осмон кан жагынан байланды. Тилекке каршы бул опасыз өмүрдө 2 жолу тең үзүлдү. Бирок пайгамбар үйүнө 2 жолу кие бала болгон Осмон 2 нур ээси аталган Зин-Нурейн лакабына түбөлүккө ээ болду. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ага карата эгер дагы 10 кызым болсо, кээ бир риваяттарда 40 кызым болсо, кээ биринде болсо 100 кызым болсо, баарысын Осмонго биринин артынан бири өлсө да бермекмин деп айтат. Пайгамбар күйөө баласы Осмон 2 нурдун ээси жана момундардын 3-чү халифасы болгон Осмон. Жашоосунун бул акыркы күндөрүндө жашап өткөн өмүрүндө корутундулап, дал эле кечээ күнү болгондой баарысын кээде көзүнө жаш толтуруп, кээде жүзүнөн жылмайы төгүлүп, эскерип жатты. Капысынан ою сууга бурулду. Мадинага жан келишкенде кудуктан суу алуу боюнча маселе жаралганы эсинде. Жалпысынан Мадинада 4 кудугу бар болчу. Алардын ичинен эң эле атактуусу коргакчылык учурунда да суусу тартылбаган Рума кудугу эле. Бирок бул жерде бир маселе бар болчу. Кудук Рума аль-Гуфари деген бир жөөткө таандык болчу. Бул киши суу тартыш болгон учурда бааны көтөрүп ийип, же жактырбаган кишисине сууну сатпай коюп, элге кыйынчылык тартуулайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда мечитте намазга чогулган элге кайрылып, ушинтип айтат: «Ким ушул кудукту сатып алса, сыйлык катары ага бейиш берилет. Сатып алып элге белек кылам дегендер барбы?» деп сурайт. Азирети Осмон адептүүлүгүнөн мен деп төш какпастан акырын жамааттын ичинен аралап чыгып, кудукту сатуусун сурап, ээсине барат. Рума аль-Гуфари кудукка 50 000 дирхам деп баа коёт. Азирети Осмон көп сурап жатканын айтып базарлашат.
Базарлашуудан кийин майнап чыкпастыгын түшүнгөндө Азырет Осмон жөөткө бир күнүн мага сат анда дейт. Кудуктун бир күнүн мен иштетем, бир күнүн сен иштетесиң деген сунушун айтат. Сунуш майдай жага түшөт урмага. Натыйжада кудуктун жарымын сатып чоң суммадагы акчага ээ болмок. Суу сатуудагы иши да улана бермек. Соодалашуунун жыйынтыгында кудукту орток иштетүүнүн баасы 12.000 дирхамга бычылат. Бир күндүк иштетүү акысын сатып алган Осмон элге ушинтип айтат. Кудуктун бир күндүк иштетүү акысы сатылып алынды. Силер кудукту иштетүү үчүн кезеги бизде болгон күнү 2 күнгө жетээрлик кылып суу алып алгыла. Муну колокошуна дос тааныштарыңарга да айткыла. Эч ким жөөткө барып суу сатып албасын дейт. Мадинанын эли Осмондун айтканындай кылып кезек мусулмандарга келгенде идиштерин сууга толтуруп алышат да, ал эми кезек жөөткө келгенде болсо эч ким кудук тарапка басып да барып койбойт. Иштин мындай жүрүп жатканын көргөн жанагы жөөт Осмонго кудуктун калган бөлүгүн сатып алуу сунушу менен кайрылат. Азырет Осмон макул болуп канчага сатаарын сураганда Румай аль-Гыфари баягы эле наркка 12.000 дирхамга деп жооп берет. Азырет Осмон 12.000 болбойт. 8.000 дирхамга сатсаң аламын дейт. Жөөт айласыз макул болот. Ошентип 50.000 дирхам деп бааланган кудукту Азырет Осмон амал көйлүгү менен 20.000 дирхамга сатып алган. Аллах Расулу саллаллаху алейхи вассалам бул окуяны укканда Осмондон аябай ыраазы болот. Ооба, Азырет Осмон соода тармагындагы акылдуу амалы менен баарыбызга үлгү боло турган иш жасады. Анткени Осмондо жөөттүн айткан баасын керек болсо андан да ашыкчасын бере тура ала тургандай мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок чөнтөгүндөгү акчаны аманат катары билген бир түшүнүк, колундагыны исламдын барлыгы үммөттүн акысы деп билген бир аң сезим колуна берилгенде ысырап кыла албайт эле. Ар бир тыйынын сарамжалдуу пайдаланып, напсы үчүн эмес, ислам үчүн колдонмок. Дин үчүн болсо да капырга ашыкча акча бере алмак эмес. Окуядан алчу ибрат муну менен бүтпөйт. Менсинбеген Осмон кудукту өзү сатып алса да, ошол кудуктан суу алуу үчүн башка элдердей өзү да кезекке турчу. Ошол кезектегидей бүгүн да кезекте тургусу, чакасына суу алып, чаканын түбү көрүнгөнчө көксөөсү кана суу ичкиси келди. Бул кудукта кийин эмнелер гана болбоду. Осмон халифа болуп турган кезинде кудуктан суу алам деп жатып, капысынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аманат кылып калтырган шакегин кудукка түшүрүп алат. Бул окуя жакшылыктын аламаты эмес дедиртип, чагымчылдардын очогуна ошондо эле жем таштаган. Канча издеттирди ошол куттуу шакекти. Чакага сузулуп алынган шагыл ылай аралаш суулар. Ошол кезде этибарга алынбаган шагыл толо чакадан чучурулуп аккан ылайка суу азыр эми даана Осмондун көз алдына тартылды. Жатып алып ичкиси келди ошол ылайка суудан. Суу деген ниматын канчалык чоң нимат экен да. Жетерлик даражада барктабай жүргөн турбайбызбы? Деп ичинен күн кетти Азырети Осмон. Суудан оюн башка жака бургусу келди. Бирок кайра эле бир жолу Аллах элчисинин үйүндө ичкен муздак суусу эсине түштү. Күн ысык болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин үйүндө ысыктан улам өзүнө ыңгайлуу бир абалда бутун сунуп эркин олтурган. Ошол убакта Азырети Абу Бакыр келди Расулуллахтын жанына. Бир маселенин үстүндө сүйлөшүп Абу Бакыр кеткенден кийин Азырети Умар кирип келди. Аны менен да маектешип узаткандан кийин Азырети Осмон келгенин укканда, жанатан бери эркин калыбында бутун сунуп олтурган ааламдын мырзасы бутун кайра жыйнап, кийимдерин иреттеп Осмонду тосуп алды. Муну байкап калган момундардын энеси: "Эй Расулалла, атам келди, козголбодуң. Умар келди, козголбодуң. Осмон келди, козголуп жыйынганыңдын сыры эмнеде? Эмесе алдыңкы көө кайнатаң Осмонда күйөө болаң. Күйөө болаңыздан эмес, кайнаталарыңыздан уялууңуз керек эмес беле?" деп сурайт. Аллахтын элчисинин жүзүндө жылмаюу пайда болду. Осмондун адебинен периштелер да уялат. Эгер мен эс алып олтургандай абалда Осмон менен сүйлөшкөнүмдө, ал адебинен улам мени менен сүйлөшө алмак эмес деп айтты. Бул окуяны Осмон разияллаху анху кийин билди. "Мен силердин алдыңарда кандай болсом, өзүмчө калганда да ошондоймун" деп жооп берди Осмон бул окуя тууралуу. Ооба, уяттуулук ар бир сахабада бар. Болгону сахабалардын ар биринин өзүнө башкалардан ажыраткан бир артыкчылыгы болот. Баарысында ыйманы, Аллах жолунда берилүүсү чынчылдыгы бар, бирок Азырети Абу Бакырда дагы да башкачарагы бар. Баарысында адилеттүүлүк бар, бирок Азырети Умардын адилеттүүлүгү башкача. Баарысында бир түр шейиттик бар, бирок Хамзанын шейиттиги башкача. Баарысында уят адеп ахлак бар, бирок Осмондун адеби уяты башкача. Анын уяттуулугун минтип билиңиз, бир жолу даарат алган кумганы сынып калып, жаңы кумган алдырат.
кумганды карап туруп ичинде бир кыжалатчылык ойгонот. Аны кыжалат ойго салган нерсе дагы бир башка чөгүн да анын аврат жерин көргөн болчу. Мындай адеп ахлагы менен периштелерди да уялчу Осмон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга күйөө бала болгон үчүн эмес, адебинен улам ушундай урмат көрүп жаткан. Бул окуядан кийин Азирети Осмондун эсине ааламдын сыймыгы аталган сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келди. Табук жүрүшү учурунда кийин бейишти утуп алуу баасына бул жүрүштүн аскерлерин камсыздайт деп мечиттеги жамааттан кайра сураганы эсинде. Сахабалардын баарысы ага чейин бул жүрүш үчүн берерин берип бүтүшкөн болчу. Бул суроодон максат мунафыктардын жүрөгүндөгү эки жүздүүлүктү инфак алуу менен жок кылуу деген максаты бар эле. Инфак бул кедей болгонуна карабай же кедейликке түшө турганчалык абалда Аллах жолунда мал мүлкүн арноо дегендик. Сахабалар зекет берүүнү сараңдын иши деп билишкендиктен инфак берүү менен жарышчу. Табук жүрүшүндө да дал ошондой болду. Бергени берерин берди, бербей калган бирөөлөр бар болсо ал да кайра эле баягы эки жүздүү мунафыктар. Ошол себептен буга чейин эч ким сурабаган Расулуллах ошол күнү кайра ким каржылайт деп сурап жатты. Бир тараптан 30 миңдик чоң кошуун, бир тараптан да кыйын кезең. Ошол себептен да кайра ким деп сурап жатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен деп чыккан бирөө жок болгондуктан Азирет Осман мен деп кол көтөрүп, жүзтөө үстүндө аскердин курал жарагы тамак ашы менен бүт баарын көтөрүп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Осмонго карап ыраазы болгон таризде жылмайды. Бирок жетпейт болчу. Дагы ким деди. Дагы баягы кол 200 деди. Дагы сурады, дагы баягы кол. Дагы баягы кол. Жүздүкү миңге, миңдики түмөнгө болуп олтуруп, 10 миң аскердин кем карышын толугу менен Азирети Осмон каржыламай болду. Жайшыл Осмонго Осмон ордосуна айланды. Расулуллахтын бир жылмаюусу Осмонду мас кылат эле. Дагы жылмайткысы, дагы ыраазы кылгысы келип, аягында бир кап толо алтынды желкесине жүктөп, Аллахтын элчисинин алдына сунду. Бул иш ушундай бир абалга келди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Осмонго мындан кийин эч кандай жоопкерчилик жок деп айтууга мажбур калды. Ошондо Азирети Осмон Расулуллах тарабынан өтүп кеткен жана келе турган бүткүл күнөөлөрүнүн жоопкерчилигинен бошотулганына карабай, мына эми болсо кечээ эле мусулман болгондор халифа Осмонду жоопкерчиликке тартканы жатышканын карабайсызбы? Мээримсиз мерез инсандар Азирети Осмонго бир жутум суу берүүдөн да аянышты. Бирок жоомарт жана беришен болгон Аллах Осмондой кулуна жакшылыктарын ырыолоду, аянбады. Эң башта сүйүктүү пайгамбарынын эки көзүнүн эки карагинде болгон эки кызын Жабраил аркылуу буйрук кылуу менен никелетип берди. Бейиш менен сүйүнчүлөдү, ал да жетпей бүткүл жоопкерчиликтен бошотту. Адептүүлүк, сулуулук, байлык деги койчу Аллахтыга тартуу кылган нечендеген ниматтарын санап бүтүрө албаганын ойлонгондо чын жүрөктөн кайта шүгүр айтчу. Канчалык шүгүр кылса да берилген ниматтарга карата шүгүр кылууда өзүнүн аябай алсыздыгын сезчү Осмон. Ошол хижраттын 9-жылындагы Табук жүрүшүндө бүт баарын берип каржы маселесинде нөлгө түшүп калган Осмон хижраттын 12-жылында кайра эле Мадинанын эң бай соодагерине айланганын ойлоп, Аллахтын жоомарттыгына таң калар эле. Ошол 12-жылда элди ачарчылык каптады. Ал кезде эл башында Азирети Абу Бакыр халифалык кылып турган. Элдин азык кампасы мындай турсун базарга сатканы дээрлик эч нерсе жок. Ошол кезде Азирети Осмон миңдеген төөдөн куралган кербенге азык-түлүк жүктөп Мадинага кирип келет. Шаардын соодагерлери жабалактап Осмонду басышат. Ар бир товарга бирге 10 беребиз дешет. Осмон болбойт. 20 беребиз дешет, ага да болбойт. 30-40 болуп олтуруп 70%га чыгарышат. Осмондун ар жолкусунда берген жообу дагы да кымбат ала турганы бар деп жооп берет. Айласыз калган соодагерлер арызмуун пайгамбардын халифасы Азирети Абу Бакырга барып таттанышат. Осмон товарын дагы да кымбат сатуу үчүн ач көздүк кылып жатат. Эч кимибиз андан эч нерсени сатып ала албай жатабыз. Дагы да кымбат ала турган бирөө бар имиш. Мадинада биз айткан баадан да кымбат ала турган эч ким жок. Анын максаты товарынын дагы да кымбаттоосун күтүп, дагы да кымбаттагандан кийин сатуу. Расулуллах бул нерсеге тыюу салганго, аны тартипке салса халифа катары бир сиз гана тартипке сала аласыз дешет. Муну уккан Азирети Абу Бакыр мындай жокчулук учурда элди кыйнап Осмон эмнеге мындай кылып жатты экен деп себебин сураш үчүн Осмон бин Аффанга барат. Осмон ууртунан жылмайып, "О пайгамбар халифасы, бирге 700 бере турган бирөө турганда эмнеге бирге 70ке сатайын? Кайсы келесе соодагер муну кылат, өзүңүз айтыңызчы" дейт. Азирети Абу Бакыр
Ким экен ал 1-ге 700 бере турган киши? Мадинада андай соодагер жок дейт. Азирет Осмон: ал киши эмес, ал Аллах деп айтат. Мен булардын баарын Аллах жолунда садака чаптым. Төөлөрү менен баары элдик болсун деп жооп берет. Ошол алтын учурлар. Пайгамбарыбыздын учуру Азирети Абу Бакырдын учуру, Азирети Умардын учуру. Осмонда 12 жыл халифалык кылган болсо, анын 6 жылы дал эле ошол улуу инсандардын доорунда эле өткөн. Ошол эле акыйкат, ошол эле шарият. Өзгөргөн бир нерсе бар болсо, ал дагы адамдардын пейили болчу. Мусулмандардын да көбөйгөнү болчу. Анткени Азирети Осмондун халифалыгынын тушунда исламияттын карамагындагы жерлер тарыхта болуп көрбөгөндөй чоңоёт. Исламият келүүсүнөн тартып, каратылып алынган жерлер анан Осмондун тушунда басылып алынган жерлер биригип олтуруп, мусулмандардын үстөмдүк аймагы Чыгыш Кара деңиз жээктерине, Армения жана Хорасандан Кытай Индия чек араларына, экинчи жагынан Кызыл деңиз жана Жер ортолук деңиз жээктерине чейин кеңейген. Мысыр, Судан, Ливия жана Тунисте өз ичине камтый турганчалык аянтта чоңойгон. Адамдар топ-топ болуп исламга кирип жатышты. Түрдүү тилден, динден, түстөн исламга кирген адамдардын арты менен мусулмандардын саны арбыган. Ал мусулмандар пайгамбарыбыздан кийин келип, анын жамалынын нурунан насипсиз калган мусулманчылыкты кабыл кылганына карабай, ислам адеп ахлагы менен ахлактанбаган инсандар болчу. Белгилүү болгондой, барган сайын ушундай мусулмандар көбөйүп, пайгамбар мектебинде жетилген сахабалар барган сайын азайып, олтуруп, бүгүнкү ушул абалга келип чыгып олтурат. Кубанычтын нурун чачыратып, нечендеген жерлер каратылып эле, бирок көңүлдөр исламияттан бейкапар болчу. Раматылык Азирети Умар мага жерлердин каратылганы тууралуу кабарларды эмес, адамдардын көңүлдөрүнүн исламиятка багындырылгандыгы жөнүндөгү кабарларды алып келгиле деп көп айтчу. Осмон ушул абалды ойлоп олтурганда, сырттагы баш көтөрүүчүлөр халифа Осмон үйүңдө жашынбай сыртка чык, элдин алдына чык дешип, адепсизче кыйкырышты. Ушундай бир сөздөрдү бакырып айтып жатышты. Азирет Осмон бөлмөсүндө чыдап олтура албай турган даражага келди. Башын бийик көтөрүп чыкты эл алдына халифа Осмон. Кызы чуу болуп жаткан эл бир заматта басыла түштү. Халифа Осмон аларга карап: "Силердин максатыңар эмне? Эгер менин жанымды алгыңар келсе, алгыла, жаным силерге курман болсун. Эгер менин тактымды алгыңар келип жатса, эч качан. Мен өлмөйүнчө бул халифалыкты таштап кетмеймин", деди да үйүнө кирип кетти. Убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Осмонго: "Сен халифа болосуң. Сени шейит кылууну каалашат. Мага келгенге чейин сабыр кылып, халифалыкты такыр таштаба", деп буйрук берген болчу. Бүгүн Осмон Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын ошол буйругуна баш ийип, бул макамда чыдап олтурат. Болбосо акыркы жылдарда канча жолу бул милдетти таштап, тынч жашап өткүсү келген. Элдин жүгү Осмондун карыган желкесине аябай эле оор келип жаткан болчу. Азирет Умар айткандай, акыйкатын билгенге эл башында болуу жүктөн башка нерсе эмес. Ошол себептен уулун же күйөө баласын бул милдетти аркалоосун каалабады. "Бир үйгө бир курмандык жетет", деди Азирет Осмон да бул милдет үчүн чечилген бир курмандык эле. "Бир үйгө бир курмандык жетет", деди Азирет Осмон да бул милдет үчүн чечилген бир курмандык эле. Тагдыр Осмонду курмандыктын шейиттиктин эң чоңдорунан бирине даярдап жаткан. Осмондун шейиттик жана акырет кусалыгы менен күйгөн жүрөгү момундардын саламаттуулугу үчүн агыза турган канынын акыркы тамчыларын даярдап жатты. Халифа алдыда боло турчу мындай окуялардан балким кабардар, балким кабарсыз бир абалда артта калган окуяларды эстеп олтурду. Бул кызматка кантип келгенин эстеди Осмон. Азирети Умар өлөөр алдында дайындап кеткен бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 6 киши жаңы халифаны дайындай албай көпкө убара тартышкан. Эч кимиси бул милдетти мен алам деп белсенишпейт. Иштин жоопкерчилигинен коркушуп, милдетти бири-бирине түртүшөт. Бири-бирин макташып, бири-бирине сунушташат. Эң көп атат алып сунушталгандарда Азирет Али менен Азирети Осмон. Экөөнө берилген добуштарда теңме-тең болуп калат. Ортодо калыс болуп чечилген Азирети Абдурахман бин Ауф башка сахабалардын да элдин да пикирлерин угуу үчүн сыртка чыгып сурамжылоо жүргүзө баштайт. Анын аягында басымдуу бөлүк Азирети Осмонду тандашканына жыйынтык чыгарып, мечитте Осмонду халифа атайт. Биринчи болуп бият кылган, сөз берген Али разияллаху анху болот. Милдет Осмондун башына түштү. Азирет Осмон бою чөгүп, жүзү кубарып, уялганынан араң сүйлөп, Аллахка мактоо, пайгамбарга салават айтып, хутбасын ушинтип баштайт. "Эй адамдар, дүйнө алдатуучу акырет калуучу. Дүйнөгө Аллах берген мааничелик маани бербегиле.
чыныгы мекениңер болгон акырет журтун унутпагыла. Ал жак үчүн иштегиле. Мына бүгүн мен ылайык болбосом да, силердин башыңарда шайландым. Мага ушундай бир милдет берилди, мен да жазмыштын буйругу билип кабыл кылдым, дейт. Ошентип Азирет Осмон 70 жашында халифалык кызматка келет. Бирок исламият үчүн 40 жаштагы жигиттен бетер жигердүү кызмат кылды. Азирет Осмондун халифалыгынын тушунда исламият дээрлик 3 материкке — Европа, Азия, Африкага жайылды. Аймактык территория жагынан чокуга чыкты. Ислам тарыхында алгачкы жолу деңиз флоту түзүлдү. Алгачкы 6 жылы Азирет Абу Бакыр жана Азирет Умардын тушундагыдай өнүгүп баштады. Экинчи 6 жылында болсо өнүгүүгө тоскоолдук жараткан Азирет Осмондун карып калганы эмес, чагымчылдык отторунун күчөөсү себеп болду. Издесең бүт жерден эле кыйкым тапса болот. Натыйжада баарыбыз кемчиликтүү пенде эмеспизби? Осмондун айланасында ага жөлөк болуп, көсөм болуп кеңешин бере турган сахабалардын да көбү кетип азы калган. Калгандарынын да көпчүлүгү динди жаям деген максатта туш тарапка тарап кетишкен. Убагында Азирет Умар пайгамбарыбыздын мектебинде жетилген сахабалардын Мадинадан башка жака чыгуусуна тыюу салган эле. Сахабалар биргеликте биргишип Мадинадан бүт дүйнөгө нур чачышсын деген максат болгон. Умар бул чечиминде аябай туура кылганын ойлоду Азирети Осмон азыр. Анткени сахабалар барган жерлеринин жерине элине ылайыктуу келген иштихат жана чечимдерди кабыл кылышат. Мадинада калган халифа Осмон да жаңы иштихат чечимдерди чыгарат. Ортодо дал келишпестиктер болду. Осмондун кабыл алган чечимдеринин акылмандуулуктарын алыстагы сахабалар билбегендиктен улам ортодо түшүнбөстүктөр да болду. Ортодо туруп түшүндүргөндөр да чагымчыл фитнакор адамдар эле. Болгон иштерди туура эмес өңүттөн алып жеткирип жатышты. Мындан улам акыйкаттын алдында унчукпай турууну тилсиз шайтан деп билген сахабалар Азирет Осмондун чечимдерин оңдоп түзөө максатында айткан сындарын чагымчыл инсандар бузуп талкуулоо максатында пайдаланышты. Мына ушулардын баарын баамдап түшүнүп олтурган Осмон көрөгөч болгон Умар азыр менин ордунда болгондо эмне кылмак деп өзүнө өзү суроо салды. Ошол кезде Осмон да Умардын ошол эрежесин улантууну эп көргөн болчу. Бирок көпчүлүк элдин көбөйгөнүнө, жердин чоңойгонуна шылтап, жылдыздай болуп жол көрсөтүп турган сахабалардын башка жактарга да керектигине шылтап, Умардын ошол кездеги чечимин Осмонго жок кылдырдышкан эле. Ошол учурда көпчүлүккө баш ийгенге чарасыз калдымбы, же мококтук кылдымбы деп дагы бир суроо берди өзүнө Осмон. Ар дайым өзүнүн кемчилик издегенге көнгөндүктөн каерден жаздым, каерден жаңылдым деген суроонун үстүндө көпкө ойлонууну акыркы күндөрү өзүнө адат кылып алды. Кетирген кемчиликтерин аныктап тапса да, барып тууралап сала алса. Бирок мүмкүн эмес эле. Аллахтын буйруган тагдыры сахабалар тирүү турган кезинде бул үммөттү чоң бир сыноого даярдап жаткан. Анткени Аллахтын бул дүйнөгө койгон мыйзамы ошондой. Түргүн түстүү гүлдөрдүн, өсүмдүктөрдүн уругун жарып өсүп чыгуусу үчүн суук кыштын, кара булуттуу бороондун орду чоң. Исламияттагы келе турган жазда өз гүлдөрүн өстүрүп жетилтүү үчүн башынан ошондой суук, үрөй учурган коркунучтуу аба ырайын өткөзүп жаткан. Мусулмандар, сахабалар бороондон, өткүндөн буюм тайымдарын коргоп, жашырганга аракет кылган сымал бул динди, Куран жана хадистерди коргоого басым жасашты. Диндин бүгүнкү күнгө чейин таза бойдон келип жетилишинде ошол окуялардын орду чоң. Экинчи жагынан алганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүткүл жашап өткөн өмүрү менен бүткүл үммөткө өрнөк. Пайгамбардын да өмүрү жетпеген учурларга да тарбиясын андан алган сахабалар үлгү катары каралат. Чагымчылдык учурунда бир адам кандай болуу керек? Эгер андайда бир эл башкаруучу болсоң, анда кандай мамиле кылуу керектигин Азирет Осмон өз жашоосу менен чийип көрсөтүлө турган бир модель үлгүсүндө болду. Бул үммөткө. Анткени мындай улуу милдетти Аллах ар кимге жүктөй бербейт. Падышанын жүгүн бир гана өзүнө ылайыктуу аргымактар ташыйт деп айтат Бедиюзаман өз китебинде. Ананчы андай кымбат баалуу жүктөрдү эшек качырларга жүктөсө жарашмак эмес. Дал ошондой баш көтөргөн элин атып кетпей, жерин таштап кетпей, баарысынын саламаттуулугу үчүн өз башын курман кылган эл башкаруучунун үлгүсүн эң башта сахабалар доорунда көрбөсөк, анан каяктан көрмөкпүз. Башына келген ар бир кыйынчылыкта күнөөнү башкадан же тагдырдан издебей, өзүнөн издөө улуу инсандарга гана таандык мүнөз. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө Азирети Осмон тообо кылып, Аллахка жагынуу үчүн өз каталарын издеп жатты. Ар бир кылган ишин иликтеп, элдин ар кандай сөзүн анализдеп олтурду. Элге койсоң эмнелерди гана айтпайт. Эң эле башта халифа Умардын өлүмүнө себеп болгон кылмышка байланыштуу
кабыл алган чечимин эстеди. Ал ишти жабылды деп эсептеп, ошондо эле унуткан болчу карыя Осмон. Чагымчылдар илээрге бир кылтак таппай, ошол ишти чукуп таап чыгып эстетишпедиби ошондо. Анда Осмон жаңы эле халифа болуп дайындалган. Азирети Умарды шейит кылган чет жактык Фирус качаарда дагы бир канча адамды шейит кетирип, өзү да окуя болгон жерде жан берет. Окуядан ачууланган Азирети Умардын уулу Убейдулла Фирус менен иштешкен деген күмөн менен аны менен чогуу жашаган дагы бир канча адамды өлтүрүп салат. Эми маселе Убейдуллахка кандай жаза берилет? Ошону чечүү керек башта. Азирет Осмон бул боюнча кеңешме өткөрөт. Кеңешмеде Убайдуллахтын халифаны коргоо максатында кылган ниети эске алынып, ага кандай жаза берүүнү Мугира бин Шубага калтырат. Себеби Фируста анын өлтүрүлгөн жердештери да Мугира бин Шубанын үйүндө иштеген кулдар болчу. Мугира өлтүрүлгөн кулдарынын кунун гана талап кылаарын айтып, андан башка эч кандай доосу жоктугун баса белгилейт. Мугиранын сураган кунунда Азирет Осмон өз чөнтөгүнө төлөп берет. Ал күнү бул иш ошентип жабылат. Бирок арадан бир канча жылдан кийин чагымчылдар ошондо Осмон маселеге калыс карабай, акча менен басты кылып салган дешип, өз фитнасынын оту үчүн бул окуяны тутандырыкка айландырышкан. Куранды китеп абалына келтирүүдө да ушул сыяктуу фитна чыгарышкан. Халифа Осмон сахабалардын элдин колунда пайдаланылып жүргөн Курандын бөлүктөрүн топтоп, баарын өрттөтөт. Себеби ал баракчаларда аяттарды ачыктаган хадистер же сахабалардын өздөрүнүн ачыктамалары ошол аяттын четтеринде бар болчу, жазылуу болчу. Адамдар ошол ачыктамаларды да аят деп ойлоп алышпасын деп баарысын күйгүздүрөт. Ошондо кээ бир адамдар Азирети Алиге бул маселе боюнча арызданып келишкенде, Азирети Али "Мен да ушул ишти кылмакмын" деп халифанын чечимин кубаттаган. Зекет маселеси боюнча да маселе чыгарышат. Азирети Абу Бакыр жана Азирети Умар халифа болуп турган кезде зекетти мамлекет чогулчу. Азирети Осмон андан бери өлкөнүн чоңойгонун айтып, ири мүлктөрдүн зекетин мамлекет, калгандарынын зекетин эл өзү билип эле берсин деп буйрук чыгарат. Бул буйрукты да жактырбагандар чыгат. Шаардын чоңойгонуна байланыштуу жума намазда 2 жолу азан айтылсын деп иштихат чыгарат. Биринчи азан ошол күндүн жума экендигин жарыялап, элге эскертүү болсо, экинчиси болсо бул намаз убактысынын жума убактысынын киргендигин туюндурган азан эле. Муну бидат деп чыккандар да болду. Анан дагы ажылык сапарында Расулуллах да анын баштапкы 2 халифасы да Минада 4 рекеттүү намазды 2 рекет касыр кылып окушкан. Бирок Азирети Осмон намазын 4 рекет кылып окуйт. Бул маселе боюнча Осмон разияллаху анху: "Менин Меккеде үйүм бар. Бул жакта өзүмдү мусапыр сезбейм. Анын үстүнө арабызда ажылык үчүн чар тараптан келген, жаңыда мусулман болгон адамдар көп. Алар кээ бир намаздар 2 рекет экен деп ойлоп калышпасын" деген ойдо толук окудум деп ачыктайт. Хутба берерде да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Набави мечитиндеги минбардын башынан бир канча тепкич төмөнүрөөктө хутбасын берчү. Азирети Сыддык Расулуллахка болгон урматынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хутба берген жерден бир тепкич төмөндө туруп хутбасын берет. Кийин Азирети Умар Абу Бакырдан бир тепкич төмөнгө түшөт. Бирок Азирети Осмон мечит чоңойду, эл көбөйдү деп баарысына көрүнүп үнүн жеткире алуу үчүн минбардын эң жогорку тепкичине чыгат. Бул окуядан кийин халифа Осмонду текебер, мансабына чиренген инсан деп аташат. Өзүн пайгамбардан да жогору көрө баштаптыр деген ушактар таралат. Алыста жүргөн сахабаларга да кабар ошондой чакымчылдык менен жетип барат. Ооба, ортодо чоңойгон бир аймак, ага шайкеш кадам таштоого аракет кылган бир халифа. Ал кадамдардын себебин анча түшүнбөгөн бир эл, аларды туура эмес өңүттөн түшүндүргөн чагымчылдар да бар эле. Алар Азирет Осмондун чыгарган диний иштихаттарын саясийлештирип, өздөрүнүн арам максаттарына курал катары пайдаланышты. Адам кемчиликтүү болот. Бул эң чоң акыйкат. Андыктан убагы менен адамдын кемчилик кетирип туруусу бул демейки көрүнүш. Бирок саясий куралдар мына ошол кемчиликтердин баарысын чогултуп көргөзүп берүү менен адамды мокочо, заалым көрсөтүүгө аракет кылат. Бедиузаман Саид Нурси булавалды бир адамдан бир жылда чыга турган баардык жаман жыттарды, жаман нерселерди чогултуп көрсөтө турган болсо, ал адамдан өтө жийиркеничтүү адам калбай калат. Дал ошол сыяктуу бир адамдын да бир жылда, 10 жылда кетирген кемчиликтерин топтоп айта турган болсок, андан өткөн жаман адам калбай калат дейт. Азирет Осмондун бул кылгандары кемчилик ката деп эсептелбейт болчу. Бирок чагымчылдар ошол окуяларга тилдери менен кара боек берип, анан баарысын чогултуп айтып, элди дүрбөлөңгө салды. Бирок майнап чыгара алышпады. Кара ниетти кармангандардын ою боюнча Азирет Осмондун халифа катары кетирген эң чоң катасы өз туугандарын жетекчилик кызматтарга атоосу болчу.
Алардын айрымдарынын күнөөкөрлүгү боюнча өз убагында аяттарда түшкөн. Бирок ошого карабай халифанын ошол күнөөкөр туугандарын жетекчилик кызматка дайындоолорун түшүнө албай баш көтөргөндөр болду. Кезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунафыктардын арасындагы бийлик каалаганга адамга бийлик берип, байлык каалаганга байлык тартуулап, алардын исламиятка болгон көңүлдөрүн жылытпады беле. Азирети Осмон да максаты ошол күнөөкөр туугандарын дин кызматы менен милдеттендирип, динге болгон мүдөөсүн ойготуу болчу. Болгону айырма Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ар бир ишти өз устасына бергендиги болсо, Азирети Осмон ошондой адамдарды таба албаганында эле. Мындай чагымчылдык убакта халифа Осмон ар кимге эле ишене албады. Ишенчээктигинен, ак көңүлдүгүнөн көп запкы тартты. Өз туугандарына ишеним артууга аракет кылды, бирок ал туугандары бул ишенимди туура эмес колдонуп, элдин кыжырына тийди. Бирок мындай туура эмес пайдаланууларды укканда, аларды дароо жетекчиликтен алган. Алардын бири Азирет Осмондун энелеш бир тууганы Валид бин Укба бир жолу мас абалында багымдат намазында элге имамдык кылып, 2 рекеттүү намазды 4 рекет кылып окутат. Бүткөндөн кийин да жамаатка карап, дагы көбөйтөйүнбү деп сурайт. Муну уккан Осмон бир тууганын дароо иштен алып, аны жазалоону да Азирети Алиге табыштайт. Валид бин Укбага окшоп, элдин ачуусун келтирген жетекчилер акыйкатында көп эле болду. Азирети Осмондун жумшактыгынан пайдаланышып, Умайя уулдары тууганчылык кылышып, халифа Осмондон сурап да сурабай да өз туугандарын кызматка дайындап алышкан учурларда болду. Бул абал Мисирден, Шамдан, ар тараптан топтоп кишилер өз шаар жетекчилерин даттанууга, халифа менен кезигүү үчүн келүүлөрүнө себеп болду. Алардын арыз-муңун уккандан кийин ал жактын жетекчилерине халифа кат жазат. Ал жетекчилерден бири Абдуллах бин Абу Сарх даттануу үчүн Мадинага барып келген кишилерди менин үстүмөн арыздангыдай силер кимсиңер деп ур-токмокко алат. Атүгүл алардын бирөөсүн өлтүрүп тасалат. Абдуллах ибн Абу Сарх өз учурунда динден чыгып, Меккенин фатхынан кийин тоого кылып кайра мусулман болот. Ал динден чыккандыгынан улам өлтүрүлүүсүнө өкүм чыгарылгандардын бирөөсү болчу. Ошондо да ортого Азирет Осмон түшүп, Расулуллахтан кечирилүүсүн кайра-кайра суранганда Аллахтын элчиси Осмондун урматына аргасыздан кечирет. Эми болсо ошол киши Азирети Осмондун артынан иш кылып, кылган ишинде жаап жашырып башкалардан сактап калат. Ошондон кийин бир канча убакытка чейин халифага арызданып барган эч ким болбоду. Хижраттын 35-жылынын Шаввал айында фитначылардын башкаруусунун астында Мисир, Куфа, Басра облустарынан ордолор, топтор Мекке, Мадинаны көздөй жолго чыгышты. Өз максаттарын ажылык үчүн деп түшүндүрүштү. Бирок бетпактарынын арасында кара үзгөй бир мүдөө бар эле. Бул 3 аймак пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам кийин мусулман болушкан. Ошондуктан арасынан жылдыз сымал жол көрсөткөн бир сахаба жок. Буга чейинки аракеттеринин жыйынтыгында халифага каршы элди айланасына чогулта албастыгын түшүнүшкөндүктөн ушундай бир план түзүштү. Биз түздөн-түз халифаны бутага алуу менен эч кимди айланабызга тарапкер кылып топтой албайбыз. Бул максатты жылтырак кагазга ороп эле элге суналы дешти. Ал жылтырак кагаз халифа каарыды, өз милдетин жакшы аткара албай калды. Анын ордуна же Алини, же Зубайрды, же Талханы халифа кылышыбыз керек деген алдамчы бир сунуш болчу. Себеби баарысы бир адамды эмес, 3 башка адамды сунуштоону чечишет. Мисирликтер Азирет Алини, Куфалыктар Азирет Зубайрды, Басралыктар Талха бин Убайдуллахты сунуштоого келишишти. Бул 3 аймактын адамдары 3 сахабага өз сунуштары менен келгенде, 3 сахаба бири-биринен кабарсыз абалда аларга берген жообу ушул болду. Расулуллах наалат айткан бир топтун сунушун кантип кабыл кылам? Туура убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайыптан кабар берип, ушул топтун адамдарын каргыштаган болчу. Бирок бул чагымчылдар жөн турбады. Элдин нааразычылыгын күчөтүү үчүн ар кандай аракеттерди жасашты. Халифага ар кандай талаптарды коюшту. Халифа Осмон ар жолкусунда оң аракет жасады, туура аракет жасады. Элдин талабы деп алардын талаптарын аткарып да жатты. Жада калса бир жолу хутбасында аймак жетекчилерин дайындоодогу каталарын моюнга алып, элден төмөнкүчө кечирим сурады. Адам катасыз болбойт. Мен да адаммын. Кемчиликсиз эмесмин. Балким мен да ката кылдым, туура эмес кадам таштадым. Бирок силер да билесиңер, тооба кылып ал күнөөнү башка аткарбоого бел байлаган, ал күнөөнү такыр аткарбагандай болот. Мен да бүгүн силердин алдыңарда тооба кылам. Мындан кийин үйүмдүн эшиги аягына чейин ачык. Не дартыңар болсо түз келип мага кайрылгыла, дейт. Бул хутбадан кийин халифага карата элдин да ичи жылый түштү. Осмон сөз бергениндей элдин талабы менен жетекчиликке дайындаган туугандарын алып, ордуна эл талап кылган кишилерди дайындап жатты. Мисирден келген топтун талабы боюнча
Ал жактын өкүмдарлыгында отурган Абдуллах бин Абу Сархты кызматтан алып, ордуна Абу Бакырдын уулу Мухаммадты дайындаган буйрукту жазып Мысырга Абу Сархка жөнөтөт. Жазылган жарлыкты колдоруна алышып, Мысырдан келген кишилер өз аймактарына кайтышат. Жолдо бир кербен-сарайда эс алып олтурушканда Мысырды көздөй бараткан халифанын чабармандарын байкап калышат. Тагыраагы аларга байкалуу үчүн атайын буйрук алган болчу Ал чабарманды чакырышып сураштырганда, Мысыр акими Абу Сархка халифадан кат алып бара жаткандыгын айтат. Катты ачып окушса, Абу Сархка жарлык менен келген топтогу кишилердин бирин калтырбай өлтүрүүнү жана өз кызмат ордунда калуу боюнча буйрук берээрин белгилеп, астынада халифанын мөөрү коюлганын көрүшөт. Бул окуя ансыз да баш көтөрүүгө шай турган баш көтөрүүчүлөрдүн отуна май тамызып кайра көтөрүлөт. Катты териштиргенде, ал катты халифанын баш катчысы Марван жазганы белгилүү болду. Баш көтөрүүчүлөр же Марванды бизге бер, же өзүң кызматтан кет деген талап менен халифанын үйүн курчоого алышты. Марван Азирети Осмондон адаттагыдай жан соого тиледи. Азирети Осмон туура эмес чечим кабыл алганын түшүнүп жетсе, өз чечиминен кайтат болчу. Бирок мээрим сураганга мээрим көрсөтүүдөн, кечирим сурап кайрылганды кечирүүдөн такыр кайта алчу эмес. Эгер ал адам жан соого тилеп коргоосуна жашынса, анда такыр аны башкаларга өткөрүп бере албайт болчу. Анткени Осмон Курандын Фатых сүрөсүндө көрсөтүлгөндөй момундарга аябай мээримдүү болчу. Марванда күнөөкөр болсо да мусулман эле, же ал мунафык болгон дегендердин да көрсөтө ала турган бир далили жок. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир жолу бир сахабасынын бирөөсүн коркконунан эле ыйман келтирди деп эсептеп, өлтүрүп салган үчүн аябай ачууланып жемелебеди беле. Марванда келме келтирип, отурса гиманы эки жүздүү деп айталат. Андыктан Азирет Осмон Марванга мээрим көрсөтүүдөн четте калтырбай, аны коргоп канкор баш көтөрүүчүлөргө өткөрүп берүүдөн баш тартты. Азирет Осмондун бул кылганын өзүн башкалар үчүн курман кылгыдай жүрөгү болбогон адамдардын түшүнүүсү кыйын албетте. Бул чечиминде көшөрүп турганда да мына 40 күндүн жүзү болду. Көтөрүлүшчүлөр да канга суусаган бөрүдөй сыртта күгөрүп күтүп турушат. Же суу өткөрүшпөйт, же бир жан. 4 күндөн бери наар татпастан орозо кармап жаткан карыя Осмон ойлонууга да эми күчү калбады. Ойлонсо да оюна суудан башка эч нерсе келбейт. Шайы кетип, бутун узун созо жерге жата кетти. 4 күн бою ифтар кылбастан орозо кармоо 80ден ашкан бир карыя үчүн акыйкатында абдан оор. Тагдыр аны шейиттик суусу менен ооз ачтырганы, өтө сыйлуу бир ифтарга даярдап жаткан. Суусуздуктан, ачкалыктан алсырап жатып көзү илинип кетти. Түш көрдү. Түшүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана анын эки досу Абу Бакыр менен Умар дүйнөдө чогуу жүрүшкөндөй ал жакта да чогуу жүрүшөт. Осмонду чакырышты. Сагынычтан, кусалыктан чуркап жетип барды Осмон үч досуна. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Осмонго карап, "Сени ачка калтырыштыбы?" деп сурады. Осмон, "Ооба, эй Расулалла" деп жооп берди. "Сени суусуз калтырыштыбы, эй Осмон?" деди Пайгамбарыбыз. "Ооба, эй Расулалла" деп жооп берди Осмон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Сенин ичээр сууң менин колумда. Орозоңду бузбай сабыр кыл. Кечинде биз сеникине ооз ачарга келебиз" деди. Осмон куттуу түштөн күч алып күлүп ойгонду. Турса, шам намазы үчүн азан айтылып жаткан. Халифа Осмон колун топуракка уруп таямым алды да намазга турду. Намазын окуп, колун жая дуасын кылып бүтүргөндөн кийин үйүнүн балконун көздөй басты. Балконунан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити көрүндү. Атыгүл сүйлөсөң үнү угулгудай жакын. Азирет Осмон мечитке карап үн катты. "Али ошол жактабы?" "Ушул жактамын" деген Азирети Алинин үнү чыкты. "Зубейр ошол жактабы?" "Ушул жакта." "Талха ошол жактабы?" "Ушул жакта" дешти. Баш көтөрүүчүлөр не сабалында халифа эмне дейт экен деп Осмондун оозун карап калышты. "О Аллахтын сахабалары, бул каракчылар менин ким экендигимди билишпейби?" деди Осмон. Тилекке каршы билишпейт болчу. Ачуу менен, чагымчылдыкка алдыруу менен кылып жаткан аракеттери исламиятка чоң зыян экендигин айтышса да, түшүнүшпөйт эле. Ошентсе да, Азирети Осмон сахабаларга айтып жаткандай түр менен акыйкатында сабатсыз элге акыркы жолу кайрылып жатты. "Мага суу бербей жатышат. Мусулмандар суусуз калган учурда Рума кодугун сатып алып, мусулмандарды суу менен камсыздоого себеп болгон мен эмес белем. Сен элең" дешти эл. "Силер да күбөсүңөрбү?" "Күбөбүз, о момундардын халифасы" деди Али көзүнүн жашын арчый. "Булар мени ач калтырышты. Убагында эл ачка калганда
миңдеген төөлүк кербендерим менен элге ырыскы тараткан мен эмес белем, деди. Сен болчусуң, дешти эл. Силер да күбөсүңөрбү? Күбөбүз, дешти баары бир ооздон. Мени курчоого алышты. Арине, кыйынчылык ордосун курал жарак менен камсыздаган киши мен эмес белем. Албетте сен элең, дешти баары. Силер да күбө болгула, деди. Бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакыр, Умар, анан мен болуп Ухуд тоосуна чыкканбыз. Капысынан тоо тетирей баштады. Ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тоого кайрылып, "Жөн тур, о Ухуд, сенин үстүңдө бир пайгамбар, бир сыддык, 2 шейит бар" деп, менин да шейит кетеримди сүйүнчүлөбөдү эле. Сүйүнчүлөшкөн, дешти баары. Баш көтөрүүчүлөрдүн арасынан тоо кылгандар пайда боло баштады. Азирети Осмон колун жайып, "Күбө бол, о Аллахым, душмандарым да шейиттигимди тастыктап жатышат" деп ичкери кирип кетти. Кирди да жубайына карап, "Мага кийгени шалбар бер" деди. "Тынчылык элеби, о момундардын халифасы, сиз такыр шалбар кийбейт болчусуз" деп тынчсызданып суроо салды жубайы. "Бүгүн мени шейит кылганы келишет. Сөөгүмдү балким сүдүрөшөт. Аврат жеримдин көрүнүп калуусун каалабайм" деди. Жубайы бир тараптан ыйлап, бир тараптан күйөөсүнүн сураган нерсесин даярдап жатты. Ошол учурда баш көтөрүүчүлөрдүн бир бөлүгү артка кайтышты. Бул абалдан тынчсызданган мунафыктардын лидерлери дароо аракет кылууга киришмек болушту. Үйдүн дарбазасында Азирети Хасан жана Хусейндан түзүлгөн бир корма күзөтчүлүк топ бар болчу. Үйдүн арткы дубалын талкалап кирүүгө белсеништи. Паксадан тургузулган дубал бир топ кишилердин кара күчүнө туруштук бере албай заматта урап түштү. Ооба, бул күндөрдүн келерин убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабар берген. Баарысы Умардын өлүмүнөн кийин келерин айтчу. Мындай кабарларды да көбүнчө Азирети Абу Хузайфа кызыгып сурап, угуп билгендиктен Азирети Умарда кезинде Азирети Хузайфадан ошол кара күндөр тууралуу сурап калчу. Азирети Хузайфа, "Ал күндөр баары бир сенин учуруңда келбейт да, билип эмне кыласың" дечү. Азирети Умар, "Андай болсо айтчы, ошол күнү фитнанын эшиги ачылабы же сынабы" деп суроо салды. Азирети Хузайфа башын чайкап "Сынат" деп жооп берди. Ачылган эшик кайра жабылат, бирок талкаланган эшик кайра эч качан жабылбайт эле. Мына азыр урап талкаланган Осмондун үйүнүн дубалы эмес, ошол чагымчылдыктын эшигинин дал өзү болчу. Адамча эшиктен кире алышпай, малдарча талкалап киришти түркөй башкесерлер. Бир адам динден чыкса өлүмүнө өкүм берилет. Үй бүлөсү бар туруп зынага барса ташбаранга алып өлтүрүлөт. Же бир адамды ак жеринен өлтүрүп салса кегин алуу максатында өлтүрсө болот. Булар бир аз эле шариятты билгенде кылып аткан иштеринин туура эмес экендигин билишмек. Бирок түркөйлөр аны кайдан билмек? Ошол себептен биздин эң алгачкы душманыбыз түркөйлүк болуп эсептелинет. Булоор кырдаалды сүрөттөгөн көп рываяттар бар. Ошол рываяттардын бирөөсүндө чагымчылдык учурунда бул фитнадан баары таасирленерин, болгону бир гана адам таасирленбешин айтат. Ошондо сахабалар кызыгып, "Ким ал киши?" деп сурашат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алыстагы бир караанды көрсөтүп, "Ошол киши" дейт. Сахабалар чуркап барып карашканда ал киши Осмон болгондугун көрүшөт. Ал чыныгы сабырдуулуктун баатыры эле. Азирет Осмон мына бүгүн дубалы урап түшсө да, үйүнө бастырып келсе да, таасирленбестен Куранын окуп олтурду. Азирет Осмондун аялы келгендерди артка кайтаруу максатында башындагы жоолугун чечти. Азирет Осмон, "Жаман жоолугуңду, Наила. Сенин чачыңды башка эркек көргөндөн көрө менин өлгөнүм артык" деди. Наила башын жапты. Бирок тоскоолдук кылуу үчүн, Осмонду коргонго аракет кылган үчүн башкесерлер анын колун кесип салышты. Кылычтар кынынан чыкты. Жаркыраган мизи айдын нуруна чагыла көтөрүлүп, жубайы Наиланын көзүнчө алгачкы кылыч соккусу Азирети Осмондун көкүрөгүнөн жалмап өттү. Денесинен атырылган кан куттуу Курандын бетине чачырады. Бүт өмүрү Куран жолунда өткөн бир өмүр мына ошентип Куранга каны менен чекит басты, жыйынтыкталды. Таң калыштуусу кандын чачыраган жеринде ушул аят бар болчу. "Аларга карата сага Аллах жетет." Ооба, Осмон, сага Аллах жетет. Апапак чепкениңди жакуттан кымбат кыпкызыл каныңа боёгон каракчыларга жазасын берип, сага да бейиштин эң төрүнөн орун бергени сага Аллах жетет. Разак болгон Аллахтан ырыскы катары шейиттикти сураган нурдуу эриндериңди, саждадан көтөрүлбөгөн башыңды куттуу каны менен чылаган залымдарга карата сага Аллах жетет. Ооба, адеп ахлагы эң туура жолдо болгондон кийин, Аллах жана анын элчиси сага ыраазы болгондон кийин, бүткүлдүгүнө сага каршы чыкса да, сени каралашса да,
эч кандай мааниси жок. Бүткүл буларга карата сага Аллах жетет. Ооба, бизге Аллах жетет. Аллахым сиздерди да, биздерди да, баарыбызды осмонсумал Аллах мага жетет деп, Аллахтын ыраазычылыгы жолунда аракет кылууга, кызмат кылууга күч кубат берсин. Бейиш нуру.